Сулайман Рыспаев Акбардын дарагы. Эрте жаз эле Акбар жаш чырпыктан сындырып алып, ат кылып мени ойноп келатты. Бир чырпыкты камчы кылып алган. Арыктын жээгин бойлоп тамдын артына келсе, чоң атасы бир нерсе менен алектенип жүрүптүр. Байкаса, лом темир менен жерди чукуп, бактын бутактарын жерге сайып жатат. Чоң атанын колундагы бактын бутагы өзү ат кылып минип жүргөн чырпыкка окшош экен. Аны көрүп, чоң атасы да бактан сындырып алып, ат кылып ойноп жүргөндөй көрүндү. Анан мындай деп сурады: Чоң ата, бул чыйпыктайды сиз дагы ат кылып менен ойнодуңузбу? Небересинин бул сөзү күлкүсүн келтирди. Жок. Мен сага окшогон тентектер сындырып кетпесин деп чырпыктарды бул жерге сайып отургузуп жатам. Булай эмне болуп анан? Булар тиги бактардай болуп көкөлөп өсөт. Үйүбүздүн айланасына көрк берет. Ага булбулдар конуп сайрайт. Менин бул чыйпыгымды өстүрсөм болобу? Ал дагы ошентип өсөбү? Ооба, ананчы? Деди да чоң ата Акбар ат кылып минип жана камчыланып келген эки чырпыкты жерге сайып койду. Түбүн бекемдеп бекитти Эми күнүгө арыкка суу жүргүзүптүр деп эскертти чоң атасы. Арыкты көрсөтүп: Антпесең алар курап калат. Эчкилерден, улактардан корго. Алар кемирип кетет. Уктуңбу? Анан чоңоюп, көкөлөп өскөндө Акбардын дарагы деп элдин баары сени мактап айтышат. Акбар жаңы сайган чырпыкка: Менин да көкөлөп өскөн дарагым болот деп сыймык менен карады. Арадан күндөр өттү. Чырпык татынакай болуп бүрдөдү. Келерки жылы андан да көрктөнүп өстү. Көк тиреген дарактар кенедей эле чырпыктан өсүп чыгаарын түшүнүп, Акбар таң калды. Жылдар өтүп, баягы дарактар таңдан кечке булбул сайраган, дөпөйгөн бакка айланаарын элдин баары ал жерге келип көлөкөлөп эс алып, аны Акбардын дарактары деп атап, суктанаарын кыялданып турду.